Чего? Твоя аудитория. Его уже. Правильно? Все, и свой эфир смотри. Аз бир кишилер кире берсин. Саламатсыздар, урматтуу Facebook колдонуучулар. Бүгүн түз эфирге чыгабыз деп жарыя бердик элек. Максималдуу мүмкүнчүлүк болсо бөлүшүп коюңуздар, бардыгына жетсин. Самор алейкум ассалам. Эдил Мырза, саламатсызбы? Икрам, приветствую вас. Кубаныч Казыев, ассаламу алейкум. Улан Досматов, салам алейкум. Достор, бөлүшүп койсоңуздар, максималдуу кишилер кирсе, бир мүнөттүн аралыгында биз баштайлы түз эфирибизди. Ачык айкын, дароо баштайбыз. Азыр 20-дан ашык киши кирип калыптыр, баштай берели. Дагы бир ирет саламатсыздар, урматтуу Facebook колдонуучулары. Бүгүнкү түз эфирдин максаты эртең менен жаздык элек. Акыркы учурдагы Садыр Нуркожоевичтин жүргүзүп аткан саясаты, кумтөр маселеси, социалдык, экономикалык, саясий кырдаал өлкөбүздө кандай болуп атат, эмне себептен кумтөр боюнча биз жумушчу топ түзүп 5 талапты коюп жатабыз, эмне себептен бүгүнкү күндө актуалдуу маселелерге бийлик бутактары көңүлүн буруш керек, жана башка суроолор боюнча мындай кенен талкуу кылсакпы деп бүгүн жолугганбыз. Талкууга бүгүн мен Нарис Калчаев, мынакей кумтөр боюнча эсиңиздерде болсо, Центера Голдту кыргыз сотуна берип 3 миллиард доллардан ашык экологиялык чыгым келтирилген деп, мына ушул соттон утуп алган жарандардын бири Эмиль Ашымбаев, эсиңиздерде болсо, көптөн бери ушул Кыргызстанда жүрүп жаткан экономикалык саясат боюнча өз пикирин билдирип келет. Жана саясатчы Канат Хасанов бүгүнкү эфирде пикир алмашмакпыз да. Ошондой эле мен Атай Бейшенбек, аты жөнүм. Урматтуу туугандар, мынакей байкап көрсөңүздөр, бүгүнкү Садыр Нуркожоевичтин социалдык тармак аркылуу билдирген билдирүүсүндө министрлер кабинети эч кандай өзгөрүүсүз калат деген таризде баягы пикирин калтырды. Ошондой көп пикир калтыруулары бүгүнкү күндө өтө көп суроолорду да жаратып атат да. Мисалга ала турган болсок, 193 күн болуптур кыргыз өкмөтүнүн иштеп аткандагысы. Эми 193 күндө эмне деген жетишкендиктерге жеттик? Кандай айтылып жаткан иш-аракеттер реалдуу ишке ашты? Баягы кур сөздөр, жанагы ишке ашпай турган виртуалдуу жана абстрактуу долбоорлордон бөлөк эмне ишке ашты деген суроолор жаралат да. Бирок тилекке каршы алардын бардыгы же жарым-жартылай ишке ашып атат, же болбосо тилекке каршы анын бардыгы баягы элдин сынынан өтпөй, ошол актануу менен эле убакыт өтүп атат да. Экономикалык көрсөткүчтөрдү биринчи кварталга карата бири дагы отчет берген жок.
Мына биринчи квартал бүттү. Кабинет министрликтин ар бир министрлиги, ар бир мэр, ар бир чиновник жооп бере турган учур келди, бирок тилекке каршы биз жообун албай элебиз. Бардыгы ошол мурун кандай жүргүзүлсө, азыр ошол эле темпте жүрүп атат десек, муну сын катары кабыл алып атышат да. Биз мисалы үчүн дайыр ирет айтып коелу, урматтуу достор. Биз эч кандай бир мындай каршылык көрсөтүү же болбосо бир Садыр Нуркожоевич жүргүзүп аткан саясатка бир монтип тикелей каршылык жүргүзүп аткан адамдардан эмеспиз. Биз тескерисинче ал кишинин өзүнүн айткан сөздөрүн карманып өзүнө жардам берели деп атабыз. Ал киши айткан, мага жардам бергиле. Туура эмес кетип баратса айтып коюп тургула деп. Мына биз айтып келдик. 1 жылдан ашуун Кумтөр маселеси боюнча унчукпагыла деди. Сот иштерин аягына чыгарып алалы, унчукпагыла. Силердин айткан сөзүңөр залакасын улуттук кызыкчылыктын залакасы тийгизип калат деди. Унчукпай келдик. Бир сөз айтпай, мына унчукпай келдик. Бирок 4-апрелде мына келишимге кол коюшуп, андан кийин 17-апрель күнү, жекшемби күнү чечимге эл Кыргызстан элинен, кыргыз элинин атынан, кыргыз бийлигинин атынан теңиз бөлтүрүп кол коет дегенде бизде өтө көп суроо пайда болду. Анда биз 4-апрелде эмнеге кол койдук элек? Эмне себептен бир акционердик коомдун жетекчиси кыргыз мамлекетинин атынан тарыхый документке кол коюш керек. Биз айтып атабыз, кол койсун, Садыр Нуркожоевич өзү кол койсун. Жеңишти дагы ошол эле жоопкерчиликти өзү алсын. Биз жанында туруп берели. Биз көрсөтүп берели. Кандай кемчиликтер, кандай рисктер болуп атат азыркы учурда. Мына ошол эле жүргүзүп аткан кадр саясаты боюнча туруктуу болот деди. Канча министр алмашып кетти? Бишкек шаарында канча мэр алмашты? Мына азыр Бишкек шаарынын мэрин деле алмаштырды. Эмне кылып иштеп атышат? Биринин программасы жок. Бирөө Садыр Нуркожоевич койгон планды ишке ашырууну максат кылган жок. Баары чаржайт болуп баратат. Кеч боло электе ошонун баарын эске алып оңдош керек деген талапты коюп атабыз. Эмне себептен бул талапыбыз биздин каралбашы керек? Мына көрсөңүздөр, азыркы жүргүзүп аткан айыл чарба багытында саясатты карап көрүңүздөр. Эмнени кыйраттык? Былтыркыга салыштырмалуу 6400 гектар айдоо аянты гана көп айдалды деген статистикалык салыштырмаларды деле көрүп атабыз. Жыйынтык жок болот атпайбы? Биз жыйынтыкты талап кылуу менен мына ушинтип суроо берип атабыз. Урматтуу достор, жаңы кошулгандарга дагы бир ирет саламатсыздарбы? Биздин бул жакта отурган жарандардын позициясын так түшүнсүңүздөр керек. Жанагы билип билбей сындап кетип аткандарга айтарым, андан көрөк маселенин маңызына көңүл бургула. Биз эмнени талап кылып атабыз? Эмне себептен тарыхый документке Садыр Нуркожоевич кол койбош керек? Мына ошол Кумтөр маселеси боюнча азыр тетиги башынан баштап дайыр ирет айтып коеюн. Достор, айтпаңыздар, эмне силер түштөн кийин чыгып алдыңар деп. Биз тетиги 2011, 12, 13 жылдардагы канча чогулуштарды өткөргөнбүз, канча талапты коюп келгенбиз. Жыйынтыгында бардыгы бирдей эле болуп калбаш керек. Ачык айтылалы, ачык коом куралы. Неге биз жашырышыбыз керек өзүбүздүн элибизден? Мына 4-апрель кол койдуңарбы, соглашенияны алып чыккыла, эл окусун. Ал эртеби кечпи тарых бул, эртең окула турган документ. Ошондуктан мына Кумтөрдүн башынан баштап канча азап тартып келди мына Нарис Калчаев. Канча жолу сабалды, түрмөгө отурду. Садыр Нуркожоевич менен мына бирге жүрүп, бир сатпай мына аягына чейин туруп аткан мырза бүгүнкү күндө деле айтып атат, экологиялык чыгымдарды, салык боюнча көрсөткөн чыгымдарды соттон уткандарды эмне болот жыйынтыгы деп атат. Эмне себептен колдобошубуз керек биз? Мына ошол Нарис Калчаев деле колунан келмек да Садыр Нуркожоевич мына ушунда Кумтөр маселесин көтөргөндө мо СНБ, мо укук коргоо кызматкерлери, мо соттор бизди куугунтук кылган, ошолорго жазасын бер деп өчүн алганды адамга которуп алса болмок. Бирок бул кишилер өчүн адамдан алган жок да. Булар өчүн Центераны сотко берип алып атат. Ошондуктан достор, колдон келишинче бул азыркы түз эфирди бөлүшкүлө, биздин эмне себептен чогулуп, эмне талаптарды коюп атканыбызды сиздерге айтабыз. Азыр болсо, мына сөздү мен Нарис Калчаевке берейин, Кумтөр тууралуу. Мына өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Биз жөн эле бир каяктагы бир ушак айкын сөздөр эмес. Мына болгон
отчеттор болгон документтердин негизинде айтып атабыз. Анда сөз Нарис Калчаевда. Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргызстандыктар. Ушул биз 4 күндөн кийин ушундай кайрылууга туура келди. Анткени бул келишим, ар бир келишим бул тарыхый деп келишкен да. Биз уттук, биз мындан кийин жыргайбыз деп келишкен. Бирок тилекке каршы тескерисинче Кыргызстандын кызыкчылыгына эмес, бир канадалык компаниянын кызыкчылыгына иштеп келген. Анын ичинен биздин айрым бир аткаминерлердин кызыкчылыгы. Мында наушникти мындай оңлоп койсоңуз, моунун дагы болсоңуз. Ал боюнча бул Угулатабы достор? 1 2 3. 1 2 3. Катуураак сүйлөсөңүз дейт, катуураак. Мындай бәлким берип коюшун, мындай өзү деле кармап көмөтөбү. Мындай наушник чыгарып берип койсоң, Ондай кармабы. кармабы. Биз ушул маселе боюнча чынында госкомиссия иштеп атты. Госкомиссиянын чечимин күтүп аттык. Кандай чыгат, кандай жыйынтык чыгат деп. Тилекке каршы бул комиссиянын дагы чечимдери өзүнүн иши менен дал келген жок. Буга себеп 4 апрелде бардык министрлик кабинеттерин чогултуп алышып, баары ошол жерден кол чабышып, тарыхый кагазга кол коюп жатабыз деп элге маалымат беришкен. Биз ошол эле убакта Центаранын сайтына кирип караганда, ошо 4 күнү 4 апрелде Центаранын сайтында ушул келишим проекти деп турат. Проекти деген сөз бул алдын алып баягы план кою деген сөз да. Проекти соглашение деп турат. Анын ичинен бардык соттук баягы исктердин баары жокко чыгарылгандан кийин күчүнө кирет деп турат да. Бул эмне болду? Келишимдер боюнча мен мындай кичине токтоло кетсем, мына бардык келишимдер биринчи ушул 2093-жылы түзүлгөн келишим. Анан кийин ушул реструктуризацияда 2003-2004-жылы реструктуризация кылып биз Центараны түзүп, Центаранын карамагына ушул 3 компанияны киргизген да. Ошондо Рен, Боро, Гатсурт Кумтөрдөн сырткары. Ушул активдер биз бар, биз ушулар менен пайда табабыз деген. Тилекке каршы бардык 90% баягы пайда Кумтөр берип келген да. Ошонун негизинде азыркы күнгө чейин Центаранын канча деген месторожденияларды сатып алып, кайра сатып жиберишти, бирок ошондон биз бир дагы тыйын пайда көргөн жокпуз. Ошол гендер кандай сатылды? Мына 1 жыл мурун дагы бир генди сатышкан, мен ошондо дагы жазып чыккам. Ал гендин сатылышынан биз канча пайда таптык? 26%дан деп. Тилекке каршы эч ким жооп берген эмес. Мына келишимдер, мына менин колумда турат, 2009-жылкы келишим 500 барактан турат. 500 барактан. 500 барактан мына бул жөнөкөй эле келишим эмес, бул англис тил жана орус тилинде жазылган. Мына 500 барактан турат. Мындай 500 барактан. 2009-жылкы келишим. Андан кийинки стат соглашение кошумча экология боюнча түзүлгөн 17-жылкы келишим Сапар Исаковдун. Бул 74 барактан турат мына. Бул жерде мен мындай айтат элем да, ушул келишимге кол коюлган ар бир пункттарын жокко чыгарып, ар бир пунктуна акцент жасап, ошолордун баарын жокко чыгарыш керек эле да. Эгер жокко чыгарылган болсо, жаңы келишим түзүлгөн болсо, кана. Бул биздин мыйзамдар боюнча президенттин жарлыктары, буйруктар жанагы официальный тизимелерге опубликация болгондон кийин күчүнө кирет. Бирок 4 күндөн бери
бир дагы маалымат жок. Келишим боюнча маалымат жок. Барбы, жокпу? Ачык дааны айтыш керек да. Эгер бар болсо канакей. Барбы? Мына ушундай маселе да. Анан эң негизги биздин менин баягы ушул келишимге туура эмес келишим чыкты деген позициямды билдирген. Бул 31 мартта Азаттыкка өзүмдүн оюмду билгизгем. Эгер ал убакта опубликация кыла элек болчу, ошондо мен өзүмдүн оюмду айткам. Ал жерде эгер биздин бийлик жанагы 2,5 биз утуп алган 3,5 миллиард долларды жокко чыгарып кое турган болсо, бул өтө уттурган, өтө туура эмес жагдайга кептелебиз дегем. Ошондой эле келишимге барган адамдардын составын баса белгилеп айткам. Эмне себептен кыргыз алдын барбайт? Эмне себептен ошол жерге экология боюнча үчүнчү тарап болуп катышкан тең инспекциянын жетекчилиги барбайт? Эмне себептен мындай тиешеси жок адамдар барат? Ошол келишимге кол койгон адамдар бүгүнкүгө чейин тактала элек. 4-түндөгү чыгарып кол койду Акылбек Үсөнбекович деген бул шоу гана болуп калды деп түшүнсөк болот. Анткени эмгичекти кол коюлган келишимди көрсөтө элек. Андан кийин бул жерде дайыр жолу баса айтып коеюн, бул сот боюнча биз утуп алган сот Октябрь райондук соту тарабынан утушка ээ болгонбуз. Биздин берген доо арызды канагаттандырып, Центарадан, ошо Кумтөр Голд компания иштеткен компаниядан 261 миллиард 719 миллион сомду чыгым келтирген экологияга деп. Биздин арызды канагаттандырган. Ошонун негизинде булар даттанууга беришкен шаардык сотко. Шаардык сотто булар Октябрь райондук соту госпошлина деп коет. Ошо госпошлинаны 1 миллиард 200 миллион сом чыгарып берген. Ошону төлөй албай калышкан. Төлөй албай калгандыктан арызын канагаттандырган эмес. Убакыт өтүп кеткендигине байланыштуу кассациялык иретте Верховный сотко кайрылуу жөнөтүшүп, Верховный соттон ушул кайра кароо боюнча мөөнөтүн калыбына келтирүү, анан жанагы пошлинаны төлөө боюнча кайра ишти бузуп, бул жалпы иш эмес. Бул биз утуп алган 3,5 миллиард долларга тиешеси жок. Бир гана булардын мыйзамдуулугу кайра арыздануусун калыбына келтирип, жана госпошлинаны төлөө боюнча кайра городской Бишкек шаардык сотуна түшүргөн. Тилекке каршы 1 жылдан бери сот жүргөн жок. Кандайдыр себептер менен токтоп турду да. Эми айтып койсоңуз, Нарис мырза. 4 күнөн кийин бул жанданып баштады да. Жанданганда дагы бир күндө городской сот Долубаева Бермет деген төрагалык кылган сот төрайымы мындай чечим чыгарып атат. Азыркыга чейин чечимди бербей атышат. Мен чечимди сурап атам. Чечимди бергиле десек, чечимди мына 5 күндөн бери берелик. Анан ал жерде чечим мындай болду. Ушул жана мөөнөтүн төлөө боюнча 1 миллиард 200 миллион сом госпошлина төлөгөн, чыгарып койгон да эскиге. Ошону төлөгөндөн кийин мыйзам боюнча азыр Канат Бекеге да сөз узатабыз, ошо боюнча да мыйзамдуулугу түшүндүрүп берсе, бул госпошлинаны төлөгөндөн кийин процесс каралып баштайт да. Жарандар, жөнөкөй жарандардагы ар кандай шарты менен соттошо турган болсо, иск берген тарап же болсо баягы жабырлануучу тарап же баягы сот тартылып аткан адамдар кимис тарабына чечилсе, ошол утулуп калган тарап госпошлинаны төлөйт да. Булар 1 миллиард 200 миллион төлөш керек, андан процесс иш башталыш керек эле. Булар болсо кандай кылды? Ошол күнү бир эле күндө сот болду дагы,
законность деп коет, баягы кайра даттануусун калыбына келтирди бир чечим менен. Анан госпошлинасын төлөөгө 2 айлык мөөнөткө убакыт берди. Макул, сот чечим чыгарып берди. Биз макул болдук. 2 айдан кийин карайлык иште десек, бирок мына эртең бүрсү күнкүгө 26-сына кайра процесс коюп койду. Общий иш боюнча. Жанагы 3,5 миллиард утуп алган боюнча. Анан мен сотко өтүнүч келтирдим. Ушу 1 жылдан бери сотту күтүп аттык элек, эми 2 ай күтпөйлүкпү? 2 ай күтүп туруп госпошынан төлөп бүткөндөн кийин ишти баштабайлыкпы десек, жок, биз убакыттан кечигип атабыз дейт. Кайсы убакыт? Мен сурай бердим, кайсы убакыт? Ким убакыт берди силерге? Биз деген андай нерсе каралбаш керек да. Бир, экинчиси, госпошлина төлөнүп бүтө электе процессти коюп атат. Бул дагы мыйзамсыз деп эсептейбиз. Анан мүмкүн төлөбөй койсочу. 1 жылдан бери төлөй албай аткан доводдорун келтиришти юристтери. Эми күлкү келерлик нерсе да. Мына Кумтөрдөн биз $500 миллион пайда көрдүк дейт. $200 миллион пайда көрдүк дейт. 2 цифра чыгып атат, анда да такталбай атат да. Бирок ошонун ичинен 1 миллиард сомду төлөй албай азыркыга чейин. Сом тактап коелду да. Ошону бюджетке алдагы төлөй албай атат. Алдагы бюджетке кетет. Анан ошондуктан бул жерде күнөм саноолор көп болду. Ошондуктан мен кайрылууга, элге чыгууга аргасыз болдум. Ошондуктан сиздерден колдоо күтөбүз. Бул сот процесси кандай болуш керек? Эгер сотту азыркы бийлик жокко чыгарып кое турган болсо, кыла турган болсо, анда мына менин колумда 3 комиссия чечими турат. Биринчи, ошол азыркы президент Садыр Нуркожоевичтин депутаттык комиссиясынын чечимдери, депутаттык комиссия. Андан кийинкиси Темир Арганбай Сариевдин чечимдери, андан кийинки акыркы Акылбек Жапаровдун комиссиясынын чечимдери турат. Ошол 3 чечимдетен ушул биз уткан цифра баарында турат. Аны кайда жоготот? Аны кайда мындай жокко чыгарылат? Дагы бир нерсе басалып айтып коеюн. Ушул комиссиянын чечими менен Генеральный прокуратура бул иш козгоп башташ керек эле. По факту эч кандай бирөө келип баягы заявление жазып, бирөөнүн атына ушуну кама же осушуга деп жазгычакты по факту деп коет. Аны дагы азыр Канат мырза тактап берсе, ошондуктан бул жерде дагы көптөгөн күнөм саноолор бар да. Ошондуктан биз кайрылууга туура келип атабыз. Эртең президент айтып атат, баягы мишайт этпей тургула, жолтоп болуп атасыңар дегендейчи. Биз мына тескерисинче биз жардам берип атабыз го дейм. Анан 2 жарандуулугу бар адамга кол койдуруп Кыргызстандын атынан. Анан ал кишинин азыркы иштеп аткан иши дагы жаңы чыгарган тиги наследие Кочевников деп. Бул кандай орган? Кандай иш алып барат? Положениясы кандай? Канча сотрудник болот? Ким каяктан каржыланат? Эмне иш алып барат? Анан ошондой бар мындай такталыш керек эле да. Анан биз тилекке каршы аны эчтекесин көрө элекпиз. Эл журттагы мындай маалымат жок болуш керек. Ошондуктан мен баса берип дагы бир жолу айтып коеюн. 261 миллиард сомду жөндөн жоң жокко чыгарып коюш. Да эми бир 3 сот судьяны садага чаап, Центайранын кызыкчылыгы үчүн, жанагы Центайранын кызыкчылыгы дегеним жанагы жерде жазылып турат, Атай мырза. Жазылып турат. Бир гана ошол исктердин баары жокко чыгарылгандан кийин күчүнө кирет деп. Менин оюмча ошого далалат кылып атышат да. Баягы жокко бир сөз менен айтканда, бул экономикалык чыгымдарды биз жок деп эсептесек, демек биз Центайран менен соттошуулардын тартып алганда логикасы жок болуп кетет. Жок болуп кетет. Анда уланта берели, дагы кайтабыз. Урматтуу достор, азыр болсо сөздү саясатчы Канат Касановго берерден мурун дагы бир мына жаңы кошулган жалпы кыргызстандыктар Facebook колдонуучуларга
кыскача айтып өтөйүн эмне себептен биз мындай түз эфирди уюштуруп атабыз, максаты эмне дегендей, бул жерде акыркы учурда билесиздер, ушу Кумтөр боюнча мирное соглашение келдик, мына буюрса чечим кабыл алдык дегендей баягы маалыматтар чыккан, бирок тилекке каршы жыйынтыгында келип деңиз бөлтүрүп кол коет деди. Ошол эле мына Нарис Калчаев баш болгон жарандарыбыз сотко берип 3 миллиард доллардан ашык акчаны утуп алгандыгын, жыйынтыгы кандай болот деп акыркы кадрдык саясат, экономика деги эле Кыргызстанда Садыр Нуркожоев жүргүзүп аткан саясат кандай болуп атат деп биз пикир бөлүшүп атканбыз. Кыскача айталы, бул биз бир кандайдыр каршылык же бирөөгө каршы катары жүргүзө турган иштер эмес, бул жеке биз өзүбүздүн көз карашыбызды билдирип атабыз. Эгер буга карата контр аргументтер болсо, аны да укканга даянбыз. Урматтуу достор, эң негизгиси мына эртең Садыр Нуркожоевич интервью берем деп атат. Биз эмнени уккубуз келип атат? Коомдо эмне деген актуалдуу маселелер бар? Мына билесиздер, баягы госсекретарь Мамкатчы Сүйүнбек Касманбетовдун интервьюсунда көрдүңүздөр да, улам кайталып атат. Коом наразы болуп атат, наразы болбош керек, колдош керек деп. Эмнеге наразы болуп атат? Эмне себептен мындай наразычылык болуп элде суроо жаралып атат? Аны жолун издегендин ордуна актана берген туура эмес. Мынакей, урматтуу достор, азыр мен сөздү эмеге берейин, саясатчы Канат Хасановго. Саламатсыздарбы достор, саламатсыздарбы Facebook колдонуучулар. Улуу атабы бир сыйра айтып койсоңуздар, улуу атамбы? Дамира, улуу атабы айтып койчу. Улуу аттыр, жакшы эле улуу аттыр. Эмсе баштай берели. Рахмат, мына бүгүн ушу биз дагы ушундай бир өзүнчө бир топ уюшуп мындай биз үчүн Кыргызстандын келечеги жөн нерсе эмес. Биз Кыргызстандын келечеги үчүн эртең күнү балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги бизге өтө маанилүү. Эми бүгүнкү маанилүү нерселерден мына бүгүнкү биздин чыгып аткан себебибиз ушул жалгыз эле бир Кумтөр эмес. Бүткүл бүгүн жүрүп аткан Садыр Нуркожоевичтин саясаты, ошол айтып аткан иштери аткарылып атабы же аткарылбай атабы деген абдан чоң суроолорду чыгарып атат да. Мына эми азыр Нарис иним айтып кетти жакшы нерсени айтып кетип атат. Ошондо мен как юрист катары эметип берейин, айтып берейин. 7-июнда 2021 жылы Октябрь райондук сотунда Кумтөрдөн 3 миллиард 261 миллиард сом экологический катастрофа риски бар деп, рекультивация деп туруп, ошондой чечим чыккан. Ошол чечимди Кумтөр чоюп туруп алды. Верховныйга чейин жетиптир, госпошина жагынан. Бирок ошол каралбай жүрүп, эмнегедир 4-түндө мына бийлик Кумтөр наш деген сөз чыгаргандан кийин ошол моментально кайрадан иштеп баштады. Бирок мен сот системасында көбү мындай жакшымын, отношениям жакшы, мен деле караштырып, сүйлөштүрүп, баарын эметип жүрөм. Ошондон азыр Бишкек шаардык соту ошол чечимди карайбыз деп туруп, бир күнүн ичинде эле чечим чыгарып салыптыр. Ошол канчалык мен айта албайм, аны туурабы же туура эмес, анткени деген соттун чечими, только жогорку соттун чечими туурабы же туура эмес деп чыгарылат. Бирок өзүмдүн юридический точка зрениямды айтканга укугум бар. А биякта айтылып атат, бир гана нерсе айтылып атат. Бул эртеңки күнү Бишкек шаардык соту 3 миллиард деп долларга айланып атам, мында 260 миллиард сом Кыргызстан эсебине бюджетке түшсүн деген акчалар
жокко чыкса, анда бул кандай болот? Муну ким сүйлөшүп алган деген сөз да болот. Ошондуктан мына атай инем да жакшы нерсени айтып кетти. Биз деле Садырга прочь чыгайын деген оюбуз жок. Ниетибиз жакшы. Садырга жардам берели деп атабыз Садыр Нуркожоевич. Мына азыр Садыр Нуркожоевич, мен больше чем уверен, сиз азыр бизди карап атасыз. Башынан эле айтып эле келип атасыз. Биз деген сизге деген прочь чыгып аткан жери жок. Бирок сиздин айлана чөйрөңүз жанында жүргөн ошол Бөлтүрүков деген алгабыз ушундай натыйжага алып келип аткан, ушундай туура эмес жолго чүрүп атат деп аткан ойго келип атабыз. Азыр канча айтсаңар да, ой силер билбейсиңер, силер билбейсиңер, силер билбейт. Кечирип коюңуз. Биз деле кечеки төрөлгөн бала эмеспиз. Биз деле юридикалык билимибиз бар, экономикалык билимибиз бар биздин арабызда. Мындайча айтканда интригаларды дагы жакшы өткөнбүз. Ошондуктан ошонун баардыгын билебиз. Ошону бияктан алдаштын кажети жок. Ошон үчүн эртеңки күнү Садыр Нуркожоевич эртеңки күнү абдан чоң суроо сизге жаралат да. Эртең ошол суроого жооп бере аласызбы деген нерсе менен сизге кайрылып атам да. Эртеңки күнү сиз Бөлтүрүков боюнча ошолордун кыймыл аракеттерине кандай баа бересиз, ошону айтып беришиңиз керек. Эмне себептен урматтуу жолдош Бөлтүрүков $30,000 ай сайын алып аткан акчаларын ошолордун баарын айтып беришиңиз керек. Эртеңки күнү экологический катастрофа, рисктер барбы же бар эмеспи деген ошону айтып беришиңиз керек. Эмчүн 56 миллион эле каралган рекультивация. Эмне себептен эртеңки күнү ушул чечим жокко чыгып кетсе, Октябрь райондук соту чечими жокко чыгып кетсе, эмне себептен ким ошол 3 миллиард 261 миллиард сомду ким төлөйт, ким казынага алып келет? Ошонун баарын эртең ошону жооп бересизби деген оюм бар. Эми дагы бир ушул сөз боюнча, ушунун негизинде могу чечим боюнча дагы бир кайра ошонго барсам, азыр айтып бер эме суроо коет элем да. Мына 7-июнда 2021 жылы сот чечими чыкты. Госпошлина 1,5 миллиардтан ашыгыраак госпошлина. Эртеңки күнү юридикалык өзүнүн мына юридический познаниянын негизинде суроо болот да. Эртең бул жигиттер Бишкек шаардык соту бул чечим жокко чыгарса, госпошлина кимге илинет? Ошол госпошлина ушул жигиттерге илинет. Ошону да ойлодуңарбы? Эртеңки күнү ким жооп берет бул чечимге? Аны дагы көп нерселерди абдан чоң суроолор жаратып атат да. Эми ошо Кумтөргө кайра келели. Кайра Кумтөр боюнча, урматтуу Бөлтүрүков боюнча. Мен өзүм Facebook баракчама абдан эле көп нерселерди чыгаргам. Facebook баракчада ошондо Атамбаевка жазыптыр, Жээнбековго жазыптыр, Мухаммедкалы Абылгазиевке жазыптыр, анан кийин Жапаровго жазган Бөлтүрүковдун абдан көп каттарын мен өзүм Facebook баракчама чыгаргам. Ошол жерде урматтуу авам Бөлтүрүков абабыз ал дагы ошол жактан жазып атат, мынча зыян алып келген, момундай эметкен, момундай суу деген бул проблема, рекультивация деген кылыш керек деген бир көп нерселерди жазыптыр. Ошонун негизинде Садыр Нуркожоевич ошону окуп туруп, балкимдир ошол негизинде ошону внешний управляющий кылды. Бирок бүгүнкү күнү анын айткан мурдагы жазылган кагаздары кайра өзүнө келбей атат. 13-жылы ошондой эле кат менен Алмаз Шаршеновичке кайрылыптыр. Мен кыйратам, мен тимеле жыргатам деп. Ошондо дагы Алмаз Шаршенович алып туруп, эми Алмаз Шаршенович жанында жакшы көп эле иштегенми, ошол киши ал мындай кишилерди жакшы мындай рактан эле таанып коеткон, мынтип эле кетирип койгон да, кетирип койгон. Эми мунга Садыр Нуркожоевич илинип калган окшойт. Бирок ошонун негизинде мына бүгүнкү күнү кимден Бөлтүрүковдон кандай пайда келди деген суроо да жаралат да. Мына бүгүнкү күнү
Бөлтүрүков тияк жазып атат. Экологический катастрофа деп жазылып атат. Экологический риски. Бүгүнкү күнү 1,5 жылдан бери Бөлтүрүков эмне жасады экологияны сактап калыш үчүн? Кандай бир инновационный технология киргизди? Ошол киргизсе, урматтуу Кутманова министрибиз ошону далдеп бере алабы деген андан да суроо жаралат. Ошондой суроолор жаралат. Эртең күнү мына депутаттар баягы барыптыр. Силер депутаттар эмнесиңер силер мындай мыйзамды же мындай эмелерди көрөсүңөр же көрбөйсүңөрбү? Силерге деген ошол урматтуу Бөлтүрүков айтыр. Мен могу жерге завод салам, могу жерге муну салам. Силер депутатсыңар да. Силер сурабайсыңар. Технический тооңор барбы, планыңар барбы, мына утвержденный планыңар барбы, эмне деген завод саласыңар, документтер барбы деп сурап койбойсуңарбы? Сурабай туруп эле келип эле могу жерге кыйын айгырсыңар да, туруп алып туруп эле сүйлөйсүңөр. Могу жерге завод салынат, бул жерге мындай экен, вообще сонун экен деп туруп келип туруп кайра пиар жасап берип атасың. Же эмне жакшы чай берип койду ошол жактан. Жакшы чай берип койсо эле ушинтип эле кыйын киши болуп эле сүйлөп калат экенсиңерди көрсөтчү силер. Силер эсиңерге келсеңер, ар бир нерсеге мына бул жашоодо мына практика көрсөттү. Канча президентибиз болду. Бар жооп бере турган күн келет. Ошондой эле силер, урматтуу депутаттар, силер дагы ошонго жооп бере турган күнүңөр келет. Урматтуу Бөлтүрүков эмне? Аңгайын эми азыр аны тергөө органдары иликтеш керек да, иликтеп туруп ущерб чыгарса, тогда ал аны төлөтөт. Но азырынчасы мен аны айта албайм, мошенникпи же аферистпи деп айта албайм. Анткени соттун чечими жок. Бирок ошол кийин аныкталып калса, ал киши Канадан жараны болгондон качып кетсе, биз жөн эле мынтип эле кыйкырып калабыз. Ой, ал акмак экен, кармагыла, алып келе деп эртең күнү генеральный прокурордун башын оорутабыз кайра. Эмне үчүн алып келбей атасыңар, Ошол эле силер депутаттар ошонтип кыйкырасыңар. Эртең күнү силер кыйкырасыңар депутаттар. Эмне үчүн алып келбей атасыңар деп. Эртең күнү өзүңөр ушунга жолду кылып атпайсыңарбы? Барып алып кайра өзүн мактап туруп, ал качып кеткенден кайра аны издеп баштайсыңар. Ошондо биздин кыргыз элибиздин ушундай бир жаман жерибиз бар экен да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, Садыр Нуркожоевич просто орустар айтканда стал заложником своего окружения да. Ошон үчүн дайыма эле ошону айтам. Садыр Нуркожоевич, деги могу очкиңизди чечип коюңузчу деп сураныч. Биз сизге душман эмеспиз. Биз деген дос күйдүрүп айтат. Кандай эле тиги эмеси? Душман сүйдүрүп айтат дейт. Биз сизге душман эмеспиз. Бизден доспуз. Биз күйдүрүп айтып атабыз. Сиз могу тегерек четиңизди тазалабасаңыз, азаптын баарын алып келип аткан. Ошол эле сот системасында эмне деген сөздөрдү айттыңыз эле. Мына адвокатурада, адвокаттардын съездинде кандай сөздү айттыңыз эле? Садыр Нуркожоевич, мен астыңкы биринчи рядда, сиз мени көргөнсүз, мен биринчи рядда олтургам. Ошол сөзүңүздүн бирөөсү дал келбей, баягы эле сот, баягы эле үстөмдүк силовой структуралар, баягы эле ошол. Ошондой эле кадр саясаттары дагы эмне болуп атат? Мына карап көрүлөчү. Биякта керек болсо азыр мына бизде көп кишилер менен жолугуп атабыз, келе туруп алып туруп эле Бөлтүрүков мынтип эле звонить этти. Муну мынтип кой, муну мынтип кой деп. Бүгүн эртең мен бир жакшы бир эмени чыгарам, бир приговорду чыгарам. Ошол жакта урматтуу Бөлтүрүков моунтуп алып туруп демеле команда берип атат. Аны да Кудайым буйрса чыгарам. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, эртең күнү пресс-конференциядан ушул суроолорго ушул жооп берсеңиз, анан кийин ошонго карап берсеңиз жакшы болот эле. Урматтуу Курманкул Токторалиевич, эртең күнү мен ойлойм, могу жерге урматтуу Курманкул Токторалиевич, могу жерде бизде эмеде уголовный правода по факту деген нерсе бар. По фактын негизинде сиз деген өзүңүз бир реакция кылып көрсөңүз болот. Мына мен кече силерге обращение кылдым, Камчы Кыдыршаевичке, Курманкул Токторалиевичке, Садыр Нуркожоевич, сизге эң башында барыңарга үчөөңөргө обращение кылдым. Ушул фактыларды текшерип көргүлө. Ошол фактылар текшерип көрсө, ошону текшергенден кийин
ошолор далилденсе иш козгоп туруп камаачу адамдарды камашыңар керек. Камай албасаңар деги менден сураңларчы, мен эле барып каматып берейин, камап эле берейин деги. Мейли, азыр дагы кайра кайтабыз. Урматтуу достор, дагы бир жолу жаңы кошулгандарга саламатсыздарбы? Бүгүн маселе мына бул жерде көптөгөн суроолор болуп атат. Анын арасында Улан мырза айтып атпайсызбы? Досматов актанбагылачы депчи. Бул жерде актангандык эмес, эми баягы чын-чынына келгенде биз эгерде каршы сөз сүйлөсө эле аны толук кандуу оппозиция же болбосо бир мындай сындап отурган адам катары эле элестетип калбадыкпы? А биз азыркы учурда жаңы форматта мындай саясат менен бийлик бутактарын жаңы форматына кайтышыбыз керек да. Биз ачык айтышыбыз керек. Эгер алар чече албай берип аткан аргументтерин көрөбүз, эртең Кудай буйруса Садыр Нуркожоевич берген интервьюсундагы жоопторун көрүп, ага жараша дагы суроолорду беребиз да. Мына ошол эле учурда айтып атабыз, биз өкмөттүн ишмердүүлүгү боюнча дагы айтып атабыз. Ар бир министрлик боюнча айтып бере алабыз мына кандай иштеп атат. Эгерде пландарын ачыктаса, мына Айыл чарба министрлиги сайтына жүктөптүр планын. Карап көрсөңөр, биринчи кварталга карата 13 иш-чара пландалса, ошонун 6сы гана аткарылган. Анда дагы токтомдорду кабыл алуу эле ишмердүүлүгү планга киргизилген. Андан бөлөк иштерди көрө албай атабыз да. Мына ошол эле мына эмнеге кумтөр үчүн мына өзүңөргө деле суроо берсеңер, мына бул жерде кээ бир жазып аткан досторго кайрылат элем да. Эмне себептен ушул тарыхый документке теңиз бөлтүрүк кол коюш керек? Мына акционердик коомдор жөнүндө мыйзамды карасаңар, ошол жерде так жазылып турат. Акционердик коом мамлекеттин алдында эч кандай жоопкерчилик албайт. Мамлекет дагы акционердик коомдун алдында эч кандай жоопкерчилик тартпайт деп турат. Демек бул мындай логикага салганда жоопкерчиликтен кача турган келишим болуп калбайбы эртеңки күндө деген суроо жаралат да. Мына ойлоп көрсөңүздөр, 20 майда 2021 жылда Жогорку кеңеште Акылбек Жапаров, Теңиз Бөлтүрүк, Динара Кутманова пресс-конференция беришкен ушул кумтөр боюнча. Сырткы башкарууну киргизүүдө ишмердүүлүк кандай багытта болор тууралуу. Ошону бир көрүңүздөрчү. Ошол жерде айтып атышат. Биз моундай экологиялык зыян келтирбей турган жаңы технологияны киргизебиз. Биз деген моундай иштерди аткарабыз деп атат. Ошол жерде Акылбек Жапаров ачык эле айтып атат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу журналисттер деп. 4,2 миллиард доллар, анын ичинде 3 миллиард экологиялык, 1,2 миллиард салыктык коюлган айып, бул эч кандай суроо жаратпайт деп. Бул жерде маселе жок деп атат. Биз 4,2 миллиард доллар боюнча бир маселе койбойбуз. Аны алышыбыз керек сөзсүз деп атат. Бирок 4 апрелде келишимге кол койдук деген атай салтанаттуу бир иш-чарадан кийин Нарис Калчаев баштаган жарандар берген соттун ишин кайра жандандырып атпайбы? Эртеңки күндө 4,2 миллиард доллардан биз баш тарта турган болсок, кумтөр менен неге биз алышып атабыз ошондо? Эгерде биз ошол экологиялык мурунку келтирилип аткан залакаларды азыр деле келтирип атсак, эмне себептен биз ушул иштерге бардык? Ушунча жылдан бери кумтөр иштеп келип, канчалаган мамлекеттерде алган кен байлыктардан биз туруп эле кол жууп калып атабыз. Стратегиялык эсепке салганда ушул чечимдер туурабы, туура эмеспи? Муну ачык айтып чыгарбайбы? Урматтуу достор, эмнеге бир сурап койбойсуңар? Бул деген кумтөр деген Теңиз Бөлтүрүктүн менчиги беле? Бул Кыргызстандын ар бир жарандын менчиги да. Баш аламан болуп атат, борбордон кеңсе алып атат. Азыр керек болсо жанагы жоп кейжи Лалафого киргилечи, түшүнүксүз эксперттерди алып атат. Алар айтпады беле, биз улуу көчмөндөр мурасын ачып туруп ушунчалык жумуш ача турган, жумуш орун түзө турган ири долбоорлорду баштайбыз дейт. Эмне кылып атат жыйынтыгында? Барып бак отургузду, бир жып машина берди, театрга барып концерт көрдү, болду. Азыркы учурда ал киши саясат менен иштеп кетти го. Кана бир жумушчу орун. Мына ошондуктан биз ошол ачык суроолорду берип атабыз. Коомго ачык эле айтып койгула да, мына момундай жүрүп атат кыргызстандыктар. Мына биз момча пайда көрдүк элек, мына айтып атканына суроо берип атпайсызбы? 856 миллион доллар нак мына выручка алсаңар, анын чыгашасы канча, нак кирешеси канча? Чыгашасына эмнелер кирди? Канчасы айлык, канчасы сырткы эл аралык эксперттерди алдык? Мындай ачык айтып койсоңор эле элде суроо жаралбайт да. Ошол эле министрлер кабинеттин ишмердүүлүгү боюнча
Мына дайыр жол айтайын. Акылбек Жапаровдун бюджетти толтура турган эки багыты бой берген. Биринчиси, бажы кызматынан мен салы төлөмдөрдү көбөйтүп бюджетти 2-3 эсе көбөйтөм деп атты эле, бажыга койгон кызматкер эмне болду? Акыры пара алып камалды, туурабы? Туура. Экинчиси, салыкты көбөйтүп бюджетти көбөйтөм деп жаңы салык кодексин кабыл алды эле, салык кодекси эмне болду? Мына азыркы учурда 87 ишмердүүлүк багыты боюнча патент берип атышат. Дордойдо ККМ аппараты киргизилбейт. Кыргызстанга тегиз карагыла. Эмнеге Дордойго кирбейт ККМ? Ош базарга кириш керек, же ошол эле Орто Сайга. Эмнеге Кара Сууга, эмнеге Кара Балтадагы базарга, эмнеге Токмоктогу базарга ККМ кирип, Дордойго кирбеш керек? Мисалы, эмне себептен биз калыс тегиз карабайбыз? Эмнеге биз кыргызстандыктарга адилеттүү система түзүп бербейбиз? Өтө кубануч менен биз айдын аягын, майдын башын күтүп атабыз. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлө турган, жана айтыла турган схемалар менен көтөрүлүш керек. Бирок кече мурунку күнү мен уккан маалыматтар боюнча 1,5 ставка кимде болсо ошонуку көбөйтүлөт деген маалыматты бердиңиздер. Эгерде дагы бир формулалар боло турган болсо, урматтуу кабинет министрлер кабинетинин өкүлдөрү, сиздердин ар кандай эксперименталдуу реформалык системаңар элди азапка түртүп атат. Андайды токтотуш керек. Эмне себептен? Ошол эле соцфонд боюнча реформасы. Бардык реформалар тилекке каршы логикалык жыйынтыкка жетпей атат. Анан карап отура бериш керекпи? Суроолор болсо, түз суроолорду беришибиз керек. Талап кылышыбыз керек. Антпесек биз көрдүк. Унчукпай эки кол чаап отуруп келип, канча президент башы желди. Канча президентти аңка түрткөндөр бүгүн эле ошол жогорку бийлик бутактарында отуруп алып, каалаган калчап атышат. Биз эволюциялык бир мындай түшүнүк, аң сезим, жаңы иштөө форматтарына келет турган учур келди деп ошону талап кылып атабыз да. Эгер колдон келсе, жок, мына биз эң мыкты иштеп атабыз. Силер деген салыштырганыңар эле 2020 пандемия менен салыштырасыңар да. 2000 азыр кыйратып атам деген министрлик чыккылачы. Кайсы министр кыйратып атам деп атат? Чыккыла, мына ачык талкуу кылалы, алып чыккыла документтериңерди, аткарган иштериңерди. Силер жалпы журт түшүнбөйт деп эле ар кандай цифралардын оюнун жүргүзүп атып, өзүңөр чалып калдыңар. Азыркы учурда Кудайга шүгүр сандарды окуп, жүргүзүп аткан реформаларды, мыйзамдарды окуй турган муун чоңойгон. Биз сиздердин ар бир кадамыңарды эсептеп, ар бир кадамдарыңарды жүргүзүп атабыз. Кандай багытта кетип атат? Туурабы, туура эмеспи? Кээ бир жүргүзүп аткан реформаларды ачык айтып атабыз. Мына бул жерде Эмиль Ашымбаев отурат. Августтун айынан баштап салык кодекси башталганда айтып баштаган. Кандай тобокелчиликтер бар? Эмне себептен азыркы учурда ККМди киргизүү эртелик кылат? Кандай дайындыктарды көрүш керек? Эмне себептен бажыдагы коррупцияны жоюуну силер ошол содагерлердин мойнуна илип атасыңар? Контрабанданы бажыда жоюш керек, ККМ менен эмес. Ошондуктан, урматтуу достор, бүгүн коюп аткан талаптарды туура түшүнгүлө. Биз ачык коомду кура турган учур келди. Ким гана бийликте болбосо, ким айыл өкмөттөн баштап президентке чейин ачык суроолор барбы? Беришибиз керек. Талап кылышыбыз керек, жооп бериш керек алар. Эгерде алар жооп бербесе, бүгүнтө жүрө берсе, убакыт бербейсиңерби, анан мишет бербей келечи деп отуруп бергендей, убакыт бере турган учур бүттү. Дүйнөдөгү саясий кырдаалды көрүп атасыңар. Кенедей каталар элди кандай азапка түртүп атат. Ошондуктан, урматтуу достор, силер да түшүнүшүңөр керек. Силер дагы ар бириңер өзүңөрдүн айыл өкмөтүңөр, райондогу аким, губернаторуңар, мэрди аркасынан түшүп болсо да иштешиңер керек. Эгер иштебей аткан болсо, иштеп аткан адамдар болсо колдогула аларга. Антпесек бизде коом өнүкпөйт. Карап отуруп бергенден жыйынтык жок. Депутаттардын айрымдарына гана мындай бирин сирин бир экөөнө ишенич болбосо, калгандарын жүзүн көрүп атасыздар. Мына Кумтөргө чыгып, эмне жыйынтык менен келишти? Сүрөткө түшүп келишти болгону. Кумтөргө чыгып келдик, мына айланайын шайлоочуларым, мына баарыбыз тобурап бюджеттен момча акча кетти биз деген телпеңдеп тоого чыгып келгенибизге. Анан ону көрүп келдик деп көрсөтүп койгула да. Мына момча, могул жер момдай болуп атыптыр. Мына бул мөңгүлөрдү азыр момдай кылып иштетип атышыптыр деп бир жооп бербейсиңер. Турист эмессиңер го силер в конце концов. Мына Кумтөр боюнча да бир аз кошумчалайм деп атат. Мен азыр Нарис Калчаевка берейин.
Дагы жолу саламатсыздарбы? Бул бир жылдан бери Кумтор ушу вактылуу башкаруу киргизип, анын башына теңиз бөлтүрүк Канаданын жараны кош жарандуулук алыптыр, Кыргызстандыкында алыптыр ошо революциядан кийин. Ошол киши башына келген. Биринчи күндөн баштап эң биринчи маселе экология болчу. Биз канадалык компанияны экологияны буздуңар, талкаладыңар деп туруп кетиргенден кийин ушундай мүчүлүктөрдү жөнгө салыш керек болчу да. Бир жылдын ичинде эмне жакшы иштер жүрдү. Канадистер кеткен менен мен мындай айтат элем да. Бир жылдан бери георазведка деп коет, ошол жерде чалгындоо иштерин жүргүзөт. Ошо чалгындоо иштеринде азыр иштеп аткан турецкий компания бар. Турецкий компания. Монголиядан келген компания, Австралиядан келген бир компания. Аларды ким алып келди? Кандай шарт иштеп атат? Ошол эле келишимдер кандай түзүлдү? Менин билгениме караганда, жергиликтүү компаниялар, биздин Кыргызстандын жергиликтүү компаниялары метр погонный деп коет, ошонусун $150 кем эмес беришкен. Ушун чалгындоо иштерин жүргүзөт ушунчалык. Анын ичине жатаканасы да өзлөрүнүн, тамак ашы да өзүнүн, светти да Кумтордон алган свет төлөп беребиз. Мындай айтканда все включено, только жумуш бергиле бизге деген. Тескерисинче алардын баарын киргизбей, алардын баарын контракт бербей, мындай айтканда ишке албай, бирок сырттан алып келиштин кажети бар беле бүгүнкү күндө. Алар мына $180 деп айтып атышат, $180, $200 чейин. Аны ким алып келди? Ким алар? Ким аркылуу келди? Турецкий компания боюнча Алмаз деген теңиз бөлтүрүктүн баласы мага мына жергиликтүү элдер мына келип кайрылып атышат. Ушундай Алмаз деген баласы бар деп мен да билбейт элем. Тактасам чынында ошондо Алмаз деген баласы бар экен. Бөлтүрүк теңиз бөлтүрүктүн. Ал ошол турецкий компанияда иштейт экен азыр. Ошол турецкий компанияны ошол аркылуу келиптир. Ошол жерде иштеп, иш алып барып, мен алып келдим деп бүт баарына мактанып атыптыр. Мындай иш кылабыз дегендер. Бирок тескерисинче бүгүн ошол алып келген турецкий компания бүгүн иш алып бара албай атат. Бир скважинасын жаба албай, баягынтан бери ушул өзүлөрү мына теңиз бөлтүрүк мага өзү чалып айтты, мына түрктөр дагы монголдорду иштей албай атат нарис. Депчи, мындай жергиликтүү бийлик, жергиликтүү жарандар эмес деп ушундай айтты да. Мен дагы бир айтат элем, жергиликтүү азыр ошолорго иштеп берип аткан биздин жарандар иштеп атпайбы? Ошо түрктөргө иштеп атат, монголдорго иштеп атат, ошо австралисттерге иштеп атат. Анан Позитив Сандаж деген турецкий компания, Австралиялык Кат деген фирма келди. Монголдордун азыр эсмен чыгып кетти. Ошол 3 компанияны алып келип алып, биздин жарандарды, биздин техникаларды ижарага алып, биздин жарандарды жалдап, биздин жарандар 15 000 сом алат, а контрактын көрсөтүшпөйт, канчадан контракт иштеп аткандарын. А эмнеге анын баары ачык болбойт? Бул жергиликтүү бийлик менен иштешебиз, тыгыз иш алып барабыз деген мына Жетөгүз району боюнча тактап айтканда 3 айлык мына январь, февраль, март бир кварталда Жетөгүз районунун налогу, салыгы 23 миллион жетпей калды. Эмненин себебинен? Анткени ошол мурунку жергиликтүү компаниялар иштеп, салык төлөп турчу. Бул 3 айлык. Жыл аягына чейин бул 100 миллионго чыгат. 100 миллион бул эмеге чоң акча да бир район үчүн. Эмне үчүн алардын кызыкчылыгы кара албайт жергиликтүү элдин? Мен ушул боюнча көп талаштар болду. Жетөгүзгө эле тарта бересиңер, эмнеге Жетөгүз дей бересиң дейт. Бул жерден баарыбызга бирдей бул конституция бар, анан мыйзамдар бар. Мыйзамда так жазылып турат. Ошол мыйзамдарды так аткарыла деген эле шартты коюп атам. Буга чейин могу 2009-жылкы келишимдин негизинде да жер налогу, салык налогу, транспорт налогу, недвижимый налог дегендер ошонун баарын албай келди да. Эми
келишим жокко чыкканда ошонун баарын биз карап чыгышыбыз керек. Жогорку кеңештин депутаттары ошол жака барып сүрөткө түшүп пиарт эткенден көрө ошол мыйзамдарды ишке ашырылышын көзөмөлдөш керек. Ал жерге барган депутаттарга мен айтат элем да, силердин полномочияңар көп, сурап, билип, ошол маалыматтарды алышыңар керек. Мына айтып атат, Кыргыз өкмөтүнө өттү, биздин карамабызга өттү дегенден кийин ачык да баары. Соттук иштердин баары бүттү деп атат, баары менен кол коюштуруп, ачык маалыматтарды алгыла да, элге бергиле да. Эмне үчүн бере албайсыңар? Бере албайсыңар, сурай албайсыңарбы? Анда эл сурайт. Эл сурайт жакында. Мен ошону баса элүү айтат элем да. 2013 жыл, 12 жылда ушундай маалыматтарды бербей, жашырып, ар кандай жолдор менен баягы туура эмес жактарга мындай иштерди кылганга аракет кылышкан, бирок тилекке каршы ошол убакта эл баарын сурап, өзүнүн ордуна койгон, тарых тастыктады. Ошон үчүн бул нерсени жашырып жапканда бүгүн жашырсаңар, эртең ачыкка чыгат. Эртең болбосо бүрсү күн сөзсүз чыгат. Ошондуктан эртеңки келечекти туура келечекке туура багыт коем десеңиздер, ушуну туура маалымат бериңиздер. Мен дагы бир нерсе мындай белгилеп айтып коеюн да, бул чет эле, бир эле чети. Мына азыр атамекендик ишканалар иштечи эле, вулканды токмоктон чыгарып жана шарик бул заводто жанагы драйвилкага колдонулат да. Ал шарик ошол токмоктон поставка алаткан шариктерди мында албай коюп, контрагын үзүп коюп, Кытайлар менен договор түзүп алды. Кытайдан алып келип атышат. Акыркы маалымат 10 күн баягы ушу шарик доставка болбой калып, 10 күн мусордан шарик теришти. Ошо биздин жарандар мына сөткө тартып жиберишти. Мусордан шарик терип жүрөбүз, шарик жок деп. А эмне үчүн биздин атамекендик ишкана турса, эмне үчүн Кытайдан алышыбыз керек? Ал жерде 200 киши иштейт экен. Канча налог төлөнөт экен. Биздин атамекендик ишкерлер бардык нерсесин алып келип берели деп атат. Бирок тилекке каршы мурунку канадалык компания кандай иштеп келсе, эч кынтыксыз ошондой эле иштер жүрүп атат. Ошол эле подставка ГСМ боюнча мына 15-16 январда солярка тоңуду кышында. Эмне себептен тоңуду? Канча техника жарактан чыкты? Ага ким жооп берет? Ошол фактыны алып чыккан СБларды кайра силер иш козгоп камаган, иш козгоп ошолорду ишке жоопкерчиликке тарткан атасыңар. Мындай болбойт. Муну ачыкташ керек. Ошого иш внутренний расследование кылып, ким жоопкерчилигин алды эле, кайсы компания алып келип атат? Ошо жак азыр ГСМде. Эмне үчүн некачественный келди? Тоңуп калды. Канча деген фильтр жарактан чыкты, канча деген аппаратуралар тоңуп талкаланды. Эми бул мындай жол берсек, эгер ушундай мен башында айткам, биз Канададан бир эле нерсени алып калышыбыз керек деп. Бул тартиби. Ошол иштеп аткан системасы, Канадалык компаниянын тартиби, системасы. Ошону алып кала алган жокпуз. Кыргызчылык болуп кетти. Мына кадровый саясатта кандай мүчүлүктөр болуп атат. Мен бүт факты мен канча алып келип бердим кагаз менен. Мындай айтканда реакция кылган жок. Ушундай чыгып айтууга туура келип атат. Эгер бүгүн токтотуп калбасак, эртең мындан да оор болот. Бул экология маселеси боюнча. Экология маселеси боюнча 1 жылдын ичинде башында биринчи киргенде план проектиси бар эле, жанагы сууну обратный колдонуп, жанагы ЗИЛке акыркы жолу сураганда план проекти жок экен. 1 жылдан бери план проекти жок. Бул жөнөкөй эле иш болчу да, мындай айтканда, бул жанагы экологияны калыбына келтирүү, бул өтө чоң иштер, убакыт керек, түшүнөбүз. Бирок ушундай бир жөнөкөй иштерди жөнгө сала албагандан кийин жанагы запчастардын кармалышы боюнча, ушу боюнча депутаттар ачык мындай сураганга азыр убакыт келди. Сурабайсыңарбы? Маалымат, ошондой маалыматтарды бербейсиңер элге. Эмне себептен ушундай маселе болуп аткан? Мен ошол азыркы бийликке ошо кайрылат элем. Анан сот боюнча биздин 3,5 миллиард доллар утуп алганда Акылбек Сомбекович ошол теңиз бөлтүрүк. Сиздер айтпадыңыздар эле. Бир тыйынын төлөп бүткүчөктү сүйлөшүп болбойт дегенсиңер. Кана ошол сөзүңөр. Ушул сумманын, өтүп алган сумманын ар бир тыйыны төлөнүп бүткүчөктү сүйлөшүп
болбойт дегенсиз. Кана ошол сөзүңөр 1 жыл мурун ушул сөздү айткансыңар. Канаке ошол сөзүңөргө турдуңарбы? Эртең гана ушул сөзүңөргө турасыңарбы? Бүгүн Кыргызстандын ичиндеги жагдайды оңго сала албагандан кийин сырттагы соттошууларды кандай карайсыздар? Эгер күчкө салып сотторду 3 сотту сатага чаап жанагы зыянды жокко чыгарып кое турган болсоңуздар, бул жерде өтө чоң жаңылыштык кыласыздар. Мен ушул сөздү айтпайын деп келаткам. Ушул сөздү мен сыр катары камап келаткам. Бирок айтууга туура келип атат да. Эгер биз күчкө салып уткузуп кое турган болсоңуздар, 6 айдан кийин Центера кайра өзүбүздү сотко бербейт деп кепилдик бере аласыңарбы? Мына мен суроом, түз ушул азыркы бийликке. Эртең ушул сот менен жокко чыгартып, ошолордун жанагы койгон шартына макул болуп, жанагындай ишке бара турган болсоңуздар, 3,5 миллиардты жокко чыгара турган болсоңуздар, 3 айга жетип жетпей бизге кайра үстүбүздөн эмне деген санкцияларды берет. Чоң компания ушундай биз баягы пайдадан ушунча пайда тапмакпыз, бизди ушинтип күчкө салып кубалап чыккан, бирок өзүлөрү, мына өзүлөрүнүн соттору жокко чыгарды деген. Муну мындай туура түшүнүш керек да. Ошон үчүн ошол иштерге ким жооп берет? Ошондуктан эртеңки келечекти бизге мындай өдөмүк болуп аткан ошо болуп атат. Ошондуктан дагы бир жолу айтат элем да, баардык сөз ачык болуш керек. Суроо ачык, суроолорго жоопторуңар так болуш керек. Бир сөз, бир министерство бөлөк цифра, дагы бир эмеден бөлөк сан келбеш керек. Ар бириңер мындай бир единый политика жүргүзүп аткандан кийин ошол экени элдин астында мындай туура маалымат беришиңер керек да. Ошондуктан мен силерге дагы бир жолу кайрылам. Урматтуу жарандар, урматтуу кыргызстандыктар, 26 апрелде саат 10-до Бишкек шаардык сотунда сот болот. Ушул Кумтөр боюнча. Кумтөр жана 3,5 миллиард утуп алган иш боюнча. Ошол жерге келип, жарандыга позицияларды билгизип, ошол жерде сотко ачык талап кылалы. Сот эмне себептен ушундай ишке барып атканын ошол жерден дагы иш чараны уланталы. Дагы бир жолу достор, сиздер менен Нарис Калчаев болду. Жанагы Кумтөрдүн экологиялык келтирилген зыяндары боюнча Центераны сотко берип, Кыргызстандын сотунан 3 миллиардтан ашык каражатты утуп алган да. Эми жалпылап биз маалыматты бердик. Бул жерде көп киши дейин десем, кээ бирөө фейк окшойт. Ошо бүтө турбайсыңарбы? Анан эмнели болуп баратасыңар? Анан орозо анан жаңы 1,5 жыл болду го, эми 1 жыл болду го деп аткандарга айтат элек. Урматтуу достор, мына бул убакытка чейинки саясатчыларды биз канча күтүп келдик. Тоголонуп барып жардан ары түшүп кеткенден кийин баса калабыз. Биз ошон үчүн алдын алалы деп атабыз көп маселени. Муну эч кандай бир агрессия менен, эч кандай бир эмоция менен кабыл албаш керек. Муну позитивдүү кабыл алыш керек. Мындай сын болотса, күн тартибине коюш керек да, ошолордун ар бирине жооп бериш бүгүнкү учурдун талабы да. Мына карагылачы, кадр саясаты болбосун, кандай гана долбоорлор болбосун, баардыгы букту баракты, каша болуп атат. Бюджеттен бир тыйын кетирбей администрациялык имаратты курабыз деди, андан жыйынтыгы эмне болуп чыгып калды. Бүгүнкү күнгө чейин түшүнүксүз. Кайсыл жер берилди? Не себептен? Бул кимдин демилгеси? Эгерде Садыр Нуркожоевичти айланчыктап алган бир ууч топ болсо, ал ууч топтон арылтууга бүгүнкү күндө коом жардам беришибиз керек, айтышыбыз керек. Садыр Нуркожоевич муну эл кабыл албай атат деп. Приоритеттерди аныкташ керек. Бүгүнкү күндүн күн тартибинде эмне маселе турат? Bir жума мурун президент өзү чыгып айтып атат да, ай кыргызстандык жарандар, ар бириңер чыгымдарыңарды карагыла. Кыйын, кымбатчылык, ачарчылык келип атат көп жерлерде. 1 квадрат сантиметрге чейин керек болсо, жемиштерди айдап, айыл чарбасынын азык-түлүк коопсуздугун бирге камсыз кылалы деп атат. Эл макул болду. Мына чоң чыгымдарды кылбайлы. Эгерде бир адамда бир жаманчылык болсо, чоң
чыгымдарга барбайлы деп анысына да макул болуп Садыр Нуркожоевичтин демилгесин колдоп аткандай ал өзү дагы мындай үлгү катарында мамлекеттик чыгымдарды карап чыгышы керек да. Ошондой элден колдоо болот. Анан айланчыктап алып эптеп Бишкектин Золотой квадратын жуумалап кетейин деген жанында жүргөн кошоматчылардын саясаты кандай эффект берип атат, баарыбыз көрүп атабыз. Биз сурап атабыз да, мына улуу көчмөндөр мурасы холдингин ачтыңыз. Кандай проектти ишке ашырасыздар? Биз бир Центрадагы бир аферисттерден, бир уч аферисттерден кутула албай жатып, эми Акылбек Жапаровдун Азаттыкка Бакыт мырзага интервью берип айтып атпайбы? Биз деген жетимтоо, тоголок, тигил, бул баардык долбоорлордун баардыгын эми улуу көчмөндөр мурасы холдингке бердик да, жакын арада Сингапурдан биз деген инвестор тартабыз деп атат. Сингапурга алып чыгып туруп силер акциясын сатасыңар да. Акциясын сатып туруп, анан кайра эле ошол саясатты алып келген атпайсыңар. Учурунда биз Центраны ушинтип инвестор келет эле айланайын байып жашап, сон жашап калабыз деп Канададагы инвесторлорду алып кирип алып туруп чыга албай ушул учурга чейин канча саясатчынын башы жээлди. Биз эми бир кумтөр эмес, канчалаган биздин байлыктын бардыгын бир холдингке байлап туруп Сингапурдагы тиги акция саткан биржага алып чыгып туруп сатып эткенбиз. Ал жерден ким сатып алат? Ал жердеги сатып алуучулар ким? Биз билбейбиз да. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, экономикалык абалуу зор болуп атканын көчөдөгү жөнөкөй жарандар да түшүнүп атат. Азыр бардыгы жакшы деп алдай бергенден жыйынтык чыкпайт. Ачык айтыңыздар. Кыргызстандын жарандары азыркы учурда бийликтен асманды күтпөйлү. Эртең пенсиясы 1,5 миллион доллар, айлык акысы эле асман учуп чөнтөгүнө акча батпай калсын деген үмүттөрү деле жок. Болгон адилеттүүлүк, ачыктык болуш керек. Болгону бүгүнкү күндө баягы учурлардагыдай болгон кризис жаралбаш керек. Биз Акылбек Жапаров башкарган министрлер кабинетинин деңгээлин сахар менен май менен эле билип койдук. Мен башка катчылык, башка бир экономикалык, бир экологиялык кризисти айтпай элем. Сахар менен май жок болгондо эмне болдук биз? Аш малтайып чыгып калды го. Калган маселелер боюнча анда унчукпаш керек экен. Демек бул өкмөт бүгүнкү күндө эффективдүү иш алып бара алган жок. Чечим кабыл алыш керек. Биз отура беребизби? Мына азыр айтып атабыз. Кыйынчылык болуп атат, кредитке акча алып атабыз, грант алып атабыз. Ошонун эффективдүү иштелгенин көрсөткүлө да. Кайсыл жака канча тыйын кетип атат. Мына Министерство финансов жооп бериптир. Эл айтып аткан 1 миллиард долларды карыз кылып аткан жокпуз. Биз 500 миллион тегерегинде эле карыз алдык депчи. 500 миллион долларлык карызды биз азыр ошол эле коронавирус илдеттин жеңгенге чоң социалдык, экономикалык жана ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырды. Кайсыны ишке ашырып атасыңар? Кайсыл жерде кыйратып чоң магистральный көчө куруп атасыңар? Кайсыл жерде бир чоң социалдык объект куруп атасыңар? 500 миллион доллар деген бул биздин Кыргызстан үчүн мындай бир ощутимый эле акча. Эмне иш кылып атасыңар? Бир тыйынына чейин чыгарып көрсөтүп койгула да, сайтка чыгарып туруп, мына момча карсы алдык, бул жака кетип атат. Мына момчасы могу компания кетти деп. Мына Нарис Калчаев мырза туптуура айтты. Кумтөрдө иштеп аткан кыргызстандык подрядчиктердин баарын кууп чыгып туруп, сырттан алып келип, аларыңар иштей албай, лажа болуп атканыңар моюнга албайсыңарбы? Жумушчу орун түзөбүз деп аткансыңар. Кана? Кайсы компаниялар? 400дөн ашык компания поставка кылып атат. Атын алып чыккылачы, биз эртең эле билебиз. Ал ушул президенттин айланасында жүргөн, акыркы учурда аты чуу чыгарып аткан адамдар канча компания киргизип ийгени, достору, классташтары эмне иш кылып атканын баарын ачыктап коебуз. Силер жөн гана атын чыгаргылачы. Мына ОСО бул, ЧП бул, мына могу фамилия, могу директор жетектеген компания момундай поставка кылып атат деп эле алып чыккылачы. Бир тыйына чейин эсептеп чыгып силерге ачык айкын көрсөтүп берели. Дагы бир жолу белгилейин. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу достор, кыргыз өкмөтү жүргүзүп аткан реформанын кайсыл багыты болбосун, мен ошол министр менен ачык отуп талкуу кылууга дайынмын. Анткени уже болду. Цифралардын оюну абстрактуу бир фантастикалык ой жүгүртүүдөн биз кайтышыбыз керек. Реалдуу жашообуз эмне болуп атат? Реалдуу жашообузга кайтышыбыз керек. Биз көнүшүбүз керек.
ар бир айыл өкмөт, аким, губернатор, шаарлардын мэрлери, кабинет министрлердин баардыгын отчету болуш керек. Жөнөкөй гана мындай жүргүзгөн, көрсөтөңүз, бир жерине жазыш керек. Мына муну аткарам, бир жерине жазыш керек. Момча убакытта аткарам деп. Анан сиз экөөбүз отуруп алып ошол сайттан карашыбыз керек. Так, бул министр муну аткарам деди эле, аткардыбы, аткарбадыбы, убакыт канча? Бүгүн эмне менен баа беребиз биз? Карызга алып айлык көтөрүп коюш деген бул бюджеттик кодекске туура келбейт, дал келбейт, урматтуу туугандар. Ошол жерде бюджеттик кодексте нак көрсөтүлгөн. Постоянный источник финансирования должно быть деп. А мага көрсөтүп бергилечи ушу постоянный источникти. Кайсы постоянно түшүп аткан источниктин айынан айлык көтөрүп атасыңар? Кыйратып мактанганыңар эле салыкты момча пайызга көбүрөөк чогулттук дейт. Мына урматтуу кыргызстандыктар түшүнүп алгыла, салыкты эмне себептен көп чогултуп атышат? Баа кымбаттап атабы? Мына эгерде силер 1 литр кичинекей коланы 10 сомго сатып алсаңар, ушундан 10 сом 12 сом салык төлөнүп атса, азыр бул 20 сом болуп калды да. Демек 24 сом төлөнүп атат да. Бул жерде бийлик бутактарынын кымындай дагы бир заслугасы жок. Бул исключительно баалар өскөндүктөн бюджетке салык көп түшүп атат. Ошону эле отчет кылып берип атышат. Силер көрсөткүлөчү. Кана канча жумушчорун түздүңөр? Силер көрсөткүлөчү, кана мамлекеттик структураны оптимизация жасаганда канча бюджеттик экономика жүргүздүңөр? Силер кагаздарды үнөмдөп, анан бюджет үнөмдөп издеп туруп эле анан балчайта килейген административдик здание курууга негиздүү деп чечим чыгарганыңар мындай логикага дал келбейт го. Эми биз ойлосокор, мына 13 октябрдан бери Акылбек Жапаров башкарган министрлер кабинети иштеп атат. Биз эмне менен андан отчет алышыбыз керек? Биз эмне менен андан анын ишине баа беришибиз керек? Ошол эле теңиз бөлтүрүк өтө кол сөздөрүн айтып келип, мына жаңы соглашение чыгарды. Алып чыгып көрсөтүп кой да, бир кагазга жазбай, кененирээк көрсөткүлө да. Эмне себептен мурунку келишимдер моомчалык болуп келген? Урматтуу достор, моомчалык бул келишим. Анан бүгүнкү күндө силер элге бир кагазын жазып берип атасыңар. Эмне анчалык жашырып атасыңар? Ачык алып чыкпайсыңар. Мына монтип сүйлөштүк. Могул жерлерибиз минус экен. Ай туугандар, могул жерлер болбой калыптыр уже. Бул жердин артка тарта алчудай эмеспиз. Мынча соттосок утулуп калчу. Ачык айтып, мындай чыккыла да. 4 апрелде өтө сонун шоу программа кылдыңыздар. Ушул шоунун автору, сценаристи ким болсо дагы Бали. Эртең тарых алдында жооп берип каласыз тилекке каршы. Анткени ал эч кандай мыйзамсыз деп бүгүнкү күндө биз тыянак чыгарганга баа бере алабыз. Эркек менен аял үйлөнсө дагы экөө кол коет экен, отурупчу. Биздикилер бир жааттуу эмнеге кол коюп атат түшүнгөн жокпуз. Ошондуктан ачык айтыш керек. Коомдо болуп аткан суроо талапка ачык жооп бериш керек. Жазира Талабекова постоянно жазып турат, саламатсызбы же? Кухня 2 эмес бул. Спасение номер 1. Мына сиз дагы канча жазып атасыз ошол эле дыйкандарга берилген кредиттерди. Президент өзү коопсуздук кеңешин өткөзүп атып айтты го. Элге жетпей атыптыр, 97% түшүнүксүз адамдарга кетип калаптыр деп. Не болду жыйынтыгы? Элге жеттиби кредит? Ким алды? 1 ай боюнча какшадыңар го, мына фермерлерге колдоо кредитти берип атабыз деп. Силер билесиңерби, Кыргызстанда 486 миңден ашык фермерский хозяйство бар. Бул дыйкандар жана фермерский хозяйство. А силердин берген кредитиңер болгон 10 миң кишиге жетсе жетти, жетпесе жок. 2,5%, 3%га чейин фермерлерге кредит берип алып, 1,5-2 ай мактандыңар. Аларга да жеткен жок. Тизмесин алып чыкпай болчу ошол 10 миң адамды. Мына Түп району, Арал айылы могул кишилер алды. Талас обласы, Кара Бура району могул кишилер алды. Биз көрүп алалычы. Айылдаштар да бири-бирин көрсүн ким кредит алганын. Эмнеге анча жашырасыңар? Ачык коом ургандан эмнесинен коркосуңар? Азыр санариптештирилген заманда кандай маалымат болбосун баардыгын биз алып чыгып алып атпайбызбы? Кандай маалымат болбосун? Мына азыр айлыкты көтөрөбүз деп канчалаган бюджетте мурун каралган чыгашалардын баардыгын жокко чыгардыңар. Эмне себептен? Эмнеге ушунчалык ойлонбогон саясат жүргүзүп атасыңар?
саясий куугунтук боюнча да айтып атат. Биз ал боюнча бар дайым айтып атабыз. Саясий куугунтук болбош керек. Улуттук консолидация, саясий күчтөрдүн бирдиктүү иш алып баруу жаңы доктринасын кабыл алмайын, Садыр Нуркожоевич дагы 3 жыл бирөөлөр менен күрөшүп отуруп убакыт өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан жанында нормалдуу кеңешчилер жок. Жанында бардыгы сонун жакшы деп атат. Ойлоп көргүлөчү, акыркы мына жазган постторуна эле карап көргүлөчү Facebook'та. Жалаң бир маселеге болгон өзүнүн көз карашы. Мындай бир позитивдүү да жаңылыктар жок калды. Анткени бир маалымат чыгарса эле коом тескери бурулуп атат. Анализ жүргүзүп, контент анализ жасагылачы. Мына Садыр Нуркожоевичтин жанында жүргөндөргө айтайынчы. Контент анализ жасап койгулачы. Интернет булактарында Садыр Нуркожоевич жөнүндө жазылган булактарды карагылачы. Канча негативный, канча позитивный, канча нейтральный болуп калыптыр. Диаграмманы карап көрсөңөр эле түшүнөсүңөр. Айта бербегиле эмне эле негатив, эмне негатив деп. Силер карап көргүлө, мен эмес ал. Мына социалдык тармактарда, интернет булактарында жалпы жазылган макалаларды, аналитиканы, комментарийлердин бардыгын алып чыгып туруп, канча пайыз позитив, канча негатив, канча нейтральный экенин алып чыксаңар, ана силер түшүнөсүңөр. Канчалык динамика, канчалык негативдүү багытта кетип аткан. Биз айтып атпайбызбы, күтө туралы эмес, достор, алдын алышыбыз керек. Рисктер болсо биз ачык айтышыбыз керек. Суроо болуп атат бизде. Ачык жоопторду алып турбасак, чогулуп келип туруп капсула жарылат. Көрүп келдик го буга чейинки учурларды. Реалдуу нерселерди айткылачы, мына аргументтериңер болсо ачык айткылачы. Мына мен момундай аргументтерим бар. Мына сонун иштер жүргүзүлүп атат. Анын каржы булагы бул, аткаруу убакыты мөөнөтү бул деп. Кайсыл тармакта албайм? Мына мен акыркы учурларда Бишкек шаарынын мэриясы боюнча айтып келип атам. Урматтуу туугандар, бул Кыргызстандын борбору. Кыргызстандын борборунда жүргүзүлгөн саясат. Эгерде ушундай таризде жүрүп аткан болсо, мен аймактарды айтпай эле коеюн. Мына 24 февраль күнү Эмилбек Абдыкадыров мэр болуп келгенде 5 мартта пресс-конференция берди. Достор, мурунку Жунушалиев жазган программа действительно жарандар айтканда реферат болуп калыптыр. Мен аны артка кайтарып алып туруп жаңы программа алып чыгам деди. 18 апрель күнү Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын Бишкек шаардык кеңешинин сайтына чагылдырды, коомдук талкууга алып чыкты. Окуп көрсөңөр, Жунушалиевдин рефератынын негизинде курсовой работа кылып чыгарып коюптур. Программа деген сөздү стратегия деп өзгөртүп, кээ бир жерлерде сандарды алып туруп эле чыгарып коюптур. Ушу кантип жарасын? Ушуну Садыр Нуркожоевичтин айланасындагылар анализ жүргүзүп туруп киргизбейсиңер, ой, Садыр Нуркожоевич, деген момундай деп айтып, момундай программа киргизе албаптыр. Мына бул иштеп аткан момундай болуп атыптыр. Бул демилге момундай рисктерди алып келет экен. Адамдардын жүргүзүп аткан ишмердүүлүгү тилекке каршы туура эмес болуп атат. Мына сиз айткан кызыл китептерди мыйзамдаштыруу тапшырмаңыз момча пайызга аткарылыптыр. Мына сиз айтып атасыз, кызыл китеп бер десе, тигил шүнчүктөр барып туруп тех паспорт бериптир. Тех паспорт мыйзам негизинде бул жөн эле бумажка, ал эч кандай негизсиз, юридикалык күчкө ээ эмес. Ал тех паспорт менен эч иш жүргүзө албайт. Мыйзамды карабайсыңар, мыйзамда жазылып турбайбы? Тех паспорт алыш үчүн курууга болгон уруксат, кызыл китеп тиркелип, анан тех паспорт алынат. Силер тескери кылып атпайсыңар баарын. Мына ошол боюнча жыйынтык берип, биринчиден, экинчиден айыл чарбасына 26 миллиард сом бөлүндү деп атат. Кана 1 сомдон өйдө көрсөтүп бергилечи. Азык-түлүк коопсуздугун бардык камсыздайбыз деп атасыңар. Көрсөткүлөчү кана кайсыл аймакка канча эмне айдатылды, эмне себилди. Ошол көлөм биздин ички муктаждыкты жаап бере алат бекен? Анализ жүргүзүү оңой эле го. Жок дегенде Садыр Нуркожоевичке көрсөтүп берип коюп турула да, мына альтернативдүү маалымат булагы депчи. Бир эле жерден маалымат кирип чыга берген жарашпайт да. Бир эле адамды угуп атып, жыйынтык ушул болуп атат. Социалдык тармак, массалык маалымат каражаттарынын бардыгын өгөй көрбөй окуп койгула да, эмне деп жазып атат деп. 2 секунда силерде 2 секундалык убакыт кетет. Бир телефон чалып туруп эле маалымат тактап коюш. Январь айында Садыр Нуркожоевич чыгып туруп айтты. Кыргызстандын тарыхында болгон эмес, 500 миллион доллар менен жаңы жылга кирип келдик деп. Силер Минфиндеги казначействонун счетун эле сурап койгула да, жанында жүргөндөр. Канча сом бар чөнтөгүңдө депчи. Карабайсыңар, мен 19 январь күнү чыгарып атпаймынбы? Болгону
Бюджетте 4,3 миллиард сом болгон. Бул деген 55 миллион доллар, 500 миллион эмес. Неужели ошондой бир мелочтарды силер тактап бере албайсыңар? Ак кананы кара деп айтып турган именно айланасындагыларсыңар го. А силер азыр болсо эйфорияга кирип алдыңар. Зона комфорта. Бул учур деле бүтөт на зона комфортта жүргөн канча саясатчылар азыр жартысы качып, жартысы камалып, жарымы көчөдө жүрүшөт. Ойлонуп жүрүшөт, учурунда мону туура кылып койсом болмок экен деп. Уникалдуу тарыхый мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошону жалпы журт бардыгыбыз пайдаланып, эффективдүү саясат жүргүзүп, Кыргызстанды өнүктүрүп кете турган мүмкүнчүлүк болуп атат го. Бир ишкерге мындай реалдуу жардам бердиңерби? Кыргызстандын ишкерлеричи булар баягы живучий болот го. Өзүлөрү эле канчалык экономикалык кризис болбосун, кандай пандемия талкабасын, жулунуп кетип баратат го. Бир тыйын, бир сом сурабай силерден. Өндүрүш десе өндүрүш жаатын өстүрүп атышат. А силер болсо тескерисинче аларга жаңы тартиптерди киргизип атасыңар. Жаңы салык кодекси, жаңы пенсия эмеси, жаңы тиги формат. Бул деген мындай акылга сыйбас иштер да. Силер бир анализ жүргүзбөй туруп эле реформа жасай бересиңерби? Жалаң пафос, жалаң жеңил пиар, жалаң эсептелинбеген иштерди жүргүзө турган башчыларды айланасына чогултуп алып бүгүн жетекчи кылып отурузат. Эдил Байсаловдон өткөндө сурадым. Өзү курировать эткен социалдык блоктон эмне жыйынтык алып чыкты? Мына айткылачы, могу жакты жыргаттым деп. Жок иш. Андай овчарканы эмне кармап отурасыңар? Эффективдүү иштей албагандан кийин. Айыл чарба жаатында мына локомотив болуш керек элек го биз. Эмне болду мына? Улан Досматов кыйкырып жүрөт, казинону токтоткулачы. Баарын жыйыштыргылачы, достор, келге мага бир мүмкүнчүлүк эле берип койгулачы. Мен силерге технический канапалем менен бир результат көрсөтүп берейин деп атат го. Бир өмүр угатасыңарбы? Вася Петяга, Петя Юрага, Юра Георгийге отписка кылып отурасыңар. Ошончолук анализ жасап, иликтөө жасаган балага эмнеге шарт түзүп бербейсиңер? Бюджеттен бөлүп бербейсиңер, мына момча миллион берейин, улан сага тапшырма. Момча убакта испытание жасап, момча убакта жыйынтыгын көрсөт деп. Ошондой балдарды колдоп көтөрүп албайсыңарбы? Жалаң мээс иштебеген түркөйлөрдү айланаңарга чогултуп алып, анан актанып отурганга туура келип атат. Ким бар, кайсы? Жок, азыр жогорку кеңеште дагы айтышып отуруп калышты. Оппозиция демиш эткендер деле отурушат. Ар кайсын жазып коюп. Мен оппозиционермин дегенден деле сурап атам. Оппозиционер болсоң, кана көрсөтчү, эмне сунуш бересиң альтернативдүү? Суроолорду да туура эмес коет керек болсо ошол оппозиция өкүлдөрү. А биз болсо эч кандай коом, уюм, кыймыл дебей эле чогулуп мына сурап атабыз бүгүнкү күндө. Чындыкты айтып, жол болсо өз пикирин билдирип койгон баарын эле душман көрө берген саясат эмнеге алып келерин көрдүк го. Биз азыр баарыбыз бир чындыктын айланасында бирге турган учур келди. Мына ошол эле Сүйүнбек Касманбетов баардык интервью берип атат. Ой, элди бириктирип, анан бирге турган, анан биз деген кыйынчылык келгенде бирге турган калкпыз деп. Болду, эми кыйынчылыкты күтүп отура беребизби? Ошол кыйынчылык келсе бирге кетелек депчи. Чындыкты алып чыккыла ортого. Ошол чындыктын айланасында кыргыз элин баары биригип берет. А силер жашырып отурсаңар, маалыматты бербей, бөлсөңөр элди, эч качан жалпы элди консолидация болбойт. Чындык гана элди баарын башын бириктирет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана анын жардамчылары, эртең интервью бере турган учур деп өзүңүздөр айттыңыздар. Интервьюда сөзсүз бүгүнкү күндө коомдо болуп аткан актуалдуу маселелерге токтолуңуз.
жамандап 30 жыл анан мына жаңы эле иш башталды деген аргументтер, алар уже просрочен, аны эч ким укпайт. Реалдуу сандар, реалдуу механизмдер, реалдуу кадамдар, реалдуу чечимдер, аны аткаруу мөөнөтү, жоопкерчилик кимде болот, ушундай сыяктуу конкретика өтүңүз. Эгерде андай конкретика өтпөсөңүз, анда бул интервьюңуздагы тилекке каршы коомдо болуп аткан суроо талапты жокко чыгарбайт. Эгер кааласаңыз мына мыкты иштеп атат десеңиз, ошол министрлер кабинетин алып чыгыңызчы. Полный состав алып чыгыңызчы, биз коом ошол бетме-бет отуруп түз эфирде ошол жерден дебат кылалы. Биз сурайлы. Балким чын эле көрбөй атабыз биз. Салыштыралы реалдуулук цифраларын. Чын эле ушул кумтөрдө теңиз бөлтүрүк кыйын иштеп атат десеңиз, анда жүрүңүз ушул жарандык активисттерди, Нарис Калчаев баш болгон көз карандысыз экологторду, геологторду алып туруп кумтөргө чыгалчы. Салыштыралы ошол жерден көрөлү. Мурун кандай болчу, азыр кандай болчу. Эгер жыйынтык жок болсо эмне себептен? Эгер жыйынтык жок болсо, демек бирдемени өзгөртүш керек да. Кийин болот эле деп күтө берген туура эмес. Мындай учур сизге каршы ойнойт. Депутаттардан үмүт этпеңиз, саясатчылардан үмүт этпеңиз. Саясатчылар, депутаттар буга чейинки саясий процесстерде кандай рол ойноп кеткенин аны баарыбыз көрдүк. Ошондуктан, урматтуу кыргызстандыктар, биздин бүгүнкү күндө коюп аткан суроо талабыбыз, биздин коюп аткан бүгүнкү күндөгү маселелерибиз бул бир гана Кыргызстанда стабилдүүлүктү, экономикалык саясий туруктуулукту алдын алуу. Эгер азыр алдын албасак, эртең кеч болуп калат. Кеч болгондо 2 жаат, 3 жаат болуп отуруп кырылышып каласыңар. Биз эми ал тарыхты көрбөдүкпү? Ошон үчүн эгер сын айтса, ал кишини өгөй көрбөгүлө. Ошол эле Садыр Нуркожоевичтин колдоочу жана фанат болуп аткандарга айтар элем да. Октябрь окуясында ар бирибиздин салымыбыз бар. Биз аны элчилеп, алдыга чыгарып алып, мына мен мындай кылгам деп айтпайбыз. Аны Садыр Нуркожоевич өзү билет биздин эмгекти. Аны Сабыр Жапаров билет биздин эмгекти. Биз унчукпай элебиз, биз эч кандай кылган ишти колко кылбай элебиз. Болгону чын ниет менен келген, баштапкы Октябрь окуясында келген максаттарга кайталуу деп атабыз. Кыргыз эли Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин тандемине ишеним берген. Ал жерде эч кандай Акылбек Жапаров, Теңиз Бөлтүрүк жана башка Эдил Байсаловго окшогон фамилия эмес, ат дагы жок болчу. Эгерде кыргызстандыктар кийин башкаруу, чечүүчү ролдорго ушул адамдардын аралашып калаарын биле турган болсо, балким чечим башкача болмок. Ошондуктан Садыр Жапаров да, Камчыбек Ташиев дагы октябрда коюлган максаттарга, пландарга кайтышы керек. Азыр дагы убакыт бар. Ошондуктан азыр кыскача дагы ой пикир бөлүшөм деп Канат Хасановго берейин. А сиздер болсо, достор, пикир бөлүшүңүздөр, талап кылыңыздар. Бардыгыбыз мындай бакубат Кыргызстан курганга себепкер болушубуз керек да. Урматтуу Facebook колдонуучулар, угулуп атабы. Могу жерде фейктер чыгып атат, жанталашып эле фейктер чыгып атат. Бул аларга көңүл бурбагыла, анткени бул фейктер булар кыйраткан деле эме жок. Тет жерде камчы кылычып деген бир идиот чыгып атат. Анга да көңүл бурбагыла. Мен азыр Атай бүт баарын айтып кетти. Мен ошо Атайдын сөзүн дагы бир сыра айтайын деген оюм. Садыр Нуркожоевич, сизге дагы бир кайрылуу. Ошол кайрылууну жакшы угуп коюңуз. Эртеңки күнү мына Аскар Акаевич деле, Алмаз Шаршенович деле, Промис Алиевич деле баары тең, баарын ушу булардын кетишине
алып келген тегерек чети. Ошо тегерек четинде келип туруп все нормально, шеф, любой нерсени эметип, шеф, все под контролем дегендерге ишенбеңиздер. Бул под контролем эмес. Элдин арасында биз жүрөбүз, элдин арасында бүт эмелерин угуп атабыз. Ошондуктан раз ушундай нерселерди угуп аткандан кийин бүгүнкү өтө оор нерсе, акыбал оор болуп баратат. Күндөн күнгө оорлошуп баратат. Ошондуктан эртеңки күнү биз ушул акыбалды мындай эмелерге жеткизбестен ушу мындай чогуу чаран чогуу кадамдарды кылсак. Мына Атай толугу менен бүт баарын айтып берди. Биз мына баарыбыз тең Кудайым буйрса астыда патриоттук сезимибизди коюп туруп астыга бартабыз. Кудайым буйрса иншалла биз баарыбыз тең ушу жакшылыкта, тынччылыкта эле, аманчылыкта жетели. Анан кийин мына Атай да жакшы айтып кетти. Бул спасение номер 1 деген. Биз деген мамлекетке, бийликке против чыкпай, бирок ошолордун отчетун талап кылабыз. Ушунун негизинде жыйынтыктап биз ушул түз эфирибизди ушуну менен токтотуп атабыз. Жакшы алыңыздар, чоң рахмат. Силерди ушу 235 киши азыр түз эфирди карап атыптыр. Баарыңарга чоң рахмат, баарыңарга орозо кабыл болсун. Урматтуу достор, ыраазычылык пикир бөлүштүк. Мүмкүн болсо эртең буйрса Садыр Нуркожоевич берген интервьюдан кийин дагы балким байланышабыз. Ар дайым өлкөбүздө тынчтык болсун, өнүгүү болсун. Бардыгыбыз ушул буйрса, Кудайым буйрса, жакшы бир мамлекеттик эффективдүү иштер жүргөнгө бир көңүл буруп, буйрса ошону көрө турган учурга жетели. Өтө көп биякта пикирлер жазылыптыр. Мүмкүн болсо сиздер ушул түз эфирди башынан көрсөңүздөр, аягында кошулуп калгандар маалыматты толук аласыздар. Ишиңиздерге ийгилик, баарыңыздарга орозоңуздар кабыл болсун. Өлкөбүздө жакшылыктар гана болсун. Ал эми өлкөнү сазга батырам деген жанагы жеке алкымын тыя албагандар мамлекеттик башкаруудан четте болсун. Баарыңыздарга ийгилик, саламатта калыңыздар, ден соолукта болуңуздар.